Саламатсыздарбы, урматтуу дүйнөлүк тарых курсунун окуучулар. Биздин бүгүнкү тема орто кылымдардын тарыхына киришүү. Орто кылымдар тарыхы бул дүйнө тарыхынын бир бөлүгү болуп саналат. Орто кылымдар тарыхы дүйнөлүк тарыхтын, дүйнө элдеринин тарыхынын бир бөлүгү. Силер дүйнөлүк тарыхтын биринчи бөлүмүн, башкача айтканда байыркы дүйнөнүн тарыхын үйрөнүү менен мындан миңдеген жана 10 миңдеген жыл мурда адамдар кандай жашаганын билгенсиңер. Ал эми орто кылымдарда элдердин көбүндө кул ээлөөчүлүк эмес, феодалдык түзүлүш болгон. Бул түзүлүштө негизги бири-бирине кас таптар кул ээлөөчүлөр жана кулдар эмес, феодалдар менен көз каранды дыйкандар болушкан. Силер феодалдык түзүлүш кандай пайда болгонун, анын кандайча өнүккөнүн, андан соң феодалдык мамиленин бузулганын окуп үйрөнөсүңөр. Орто кылымдардын тарыхын үйрөнүү менен феодалдык түзүлүштөгү элдердин жашоо турмушун, көз каранды эместиктерин, коргоо үчүн эзүүчүлөргө каршы согуштарын жана дүйнө элдеринин орто кылымдагы маданиятын билесиңер. Феодализм бул коомдо үстөмдүк кылуучу таптар феодалдар болгон түзүлүш. Бул жерде эң негизги түшүнүк феод деген түшүнүк. Башкача айтканда, феод бул аскер кызматын өтөгөнү үчүн алган шарттуу жер ээлөө болгон. Феодал болсо ошол феоддун ээси. Бул жерде орто кылымдардагы Батыш Европа өлкөлөрүндөгү дыйкандар. Бул жерде орто кылымдардагы рыцарьлар. Орто кылым бул дүйнөлүк тарыхтын байыркы дүйнө тарыхы менен жаңы тарых аралыгындагы мезгили. Бул түшүнүк илимге 15-16 кылымдарда италиялык гуманист тарыхчылар тарабынан киргизилип, 18 кылымда калыптанган. Тарых илими орто кылымды феодализмдин пайда болуу, өнүгүү жана кыйроо доору катары карап, байыркы дүйнөнүн тарыхы менен орто кылымдардын тарыхынын чегин кул ээлөөчүлүк Рим империясынын кулашы, башкача айтканда 476-жыл, ал эми орто кылым тарыхы менен жаңы тарыхтын чегин 17 кылымдагы Англиядагы буржуазиялык революция деп эсептеп, биз ушунда карап кеткендей чек коюлган. Орто кылымдардын тарыхын окуп үйрөнүү эң зор мааниге ээ. Элдин көпчүлүгү басып өткөн узакка созулган феодалдык коомдук түзүлүштүн тарыхын билбей туруп, жаңы замандын жана соңку жаңы замандын тарыхын билүүгө мүмкүн эмес. Кул ээлөөчүлүк коом кулап, феодалдык мамиле орнойт. Феодалдык коомдук түзүлүштүн негизги таптары болгон феодалдар жана көз каранды дыйкандар калыптанат. Феодалдык жер ээлөө жана шаарлар пайда болот. Кол өнөрчүлүк өнүгөт, соода жайылтылат, акча товар мамилелери өнүгүп, капитализмдин элементтери пайда болот жана дыйкандардын көтөрүлүштөрү күч алат. Орто кылымдардын тарыхын 3 негизги мезгилге бөлүп карайбыз. Биринчи алгачкы феодалдык мезгил, башкача айтканда 476-жылдан 11 кылымга чейинки мезгил болуп саналат. Бул мезгилде феодалдык коомдук түзүлүш калыптанып, эмгектин өндүрүштүк мамилелери түзүлгөн. Феодалдык коомдун негизги таптары, демек, феодал жана аларга көз каранды болгон дыйкандар пайда болгон. Экинчи мезгил өнүккөн феодалдык мезгил, башкача айтканда 12-15 кылымдардын аралыгы болуп саналат. Бул мезгил феодалдык мамилелердин өнүгүшү, тап күрөшүнүн курчушу менен мүнөздөлөт. Шаарлар, соода пайда болот. Шаарлар кол өнөрчүлүктүн борбору катары эсептелинет. Шаарлардын пайда болушу менен тыгыз байланышта болгон акча товардык өндүрүш дагы өнүгөт. Үчүнчү мезгил бул соңку феодалдык мезгил деп аталат. Башкача айтканда 16-17 кылымдын биринчи жарымына чейинки мезгил. Бул мезгилде өнүккөн феодалдык мамилелер бузулуп баштайт дагы, анын ордуна жаңы капиталисттик коомдук түзүлүштөрдүн элементтери пайда боло баштайт. Акча товар мамилелери өнүгөт, дыйкандардын көтөрүлүштөрү бул мезгилде абдан күч алат. Көз каранды дыйкандар феодалдарга карата оброк жана башчынаны аткарышкан. Оброк деген эмне? Бул көз каранды дыйкандардын феодалдарга акча, азык төлөмдөрдү
милдеттүү түрдө аткарышы. Ал эми баршина болсо феодалдын чарбасында көз каранды дыйкандардын күч менен иштетилиши. Башкача айтканда, көз каранды дыйкандар феодалдын чарбасында бекер анын жерин иштетип, иштетүү менен ушундай милдетти жер ээлөөнүн феоддук түрүнөн сырткары прикарий деген болгон, бул өтүнүч боюнча берилген. Башкача айтканда, өзүнүн ири жер ээлөөчүлөр көз каранды дыйкандардын өтүнүчү боюнча прикардык мамиледеги жерлерди берген. Прикардык мамиленин 3 түрү болгон. Бул 3 түрү жөнүндө кийинки сабактарда дагы кененирээк карайбыз. Андан кийинки бенефиций. Бул бенефиций Карл Мартелдин учурунда Франк мамлекетинде киргизилген. Бул дагы жогоруда биз айтып өткөндөй, аскер кызматын өтөгөндүгү үчүн берилген шарттуу жер ээлөө болгон. Адегенде ошол аскер кызматын өтөгөндүгү үчүн шарттуу берилген. Андан соң мезгилдин өтүшү менен бул шарттуу жер ээлөөдөн мурастык жер ээлөөгө өткөн. Мындан сырткары жер ээлөөнүн дагы бир түрү комендация. Башкача айтканда, бул коргоого өтүү дегенди түшүндүрөт. Бул негизинен ири жер ээлөөчүлөргө майда жер ээлөөчүлөр алардын коргоосуна өтүшкөн. Бул прикардык мамилелер, бенефиций, комендация боюнча дагы кийинки сабактарда атайын өзүнчө темалар бар, кененирээк карайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.